Эми ушул эле жерден бул жана биз навигация, бул жана ссылка түшүрүшүбүз керек. Бул жерде ссылкалар болуш керек. Эми биз ссылкаларды түзүп алабыз, Так. İşte onlara кылып дагы. Стилебиз эми. Могу diff'тин алдына дагы бир diff түшүрөбүз. Diff жазабыз. Так. Diff бул жерге биз мынау diff'ке биз сейчас мону бул жака түшүрүп коебуз кичине. Эми мынау diff'ке класс менен nav деп жазып алабыз. Navigation. Навигация десек там болот. Навигациясын. Nav класс берип алдык nav деп. Эми ушул nav'тын өзүнө эле дагы алдына линк ссылканы билебиз баарыбыз, href менен. href бул жана онда коюп турайын мен азыр бул жерде ссылка жазабыз билебиз. Так, бул жерге биз биринчи эмне главное ссылка немеси башкы бет главное же болбосо давайте кыргыз тили алып жазайынчы мен, эгерде каршы болбосоңуздар. Башкы бет эми ушуну эле копировать этип туруп муну алдына таштап кетебиз. Башкы бет, андан кийинкиси бизге жаңылыктар. Кайра эле сохранить этип туруп, копировать этип туруп бул жерине видео анын алдына автор жөнүндө деп берейин, автор жөнүндө. Так. Түшүрүп алабыз. Бул жерге div бар эми. Мына href'дан класс бере алабыз. Так. Класс nav link кылышыбыз керек. Эми ушундай коелу өзүбүзгө ыңгайлуу nav link. Кийин стилден издеп кыйналбай nav link деп коебуз. Nav link могу класс эле копировать этип туруп, калганынан берип салабыз. Nav link. Эке, баарына окшош түштү. Nav link. Эми сохранить этип көрөбүз, текшерип көрөбүз. Сейчас. По-моему, мен. Да. Бул жана кичине ката кетип калды. Эми биз могу алдындагы чызыктар турат, ошо чызыктарды жок кылып, мыналарды кичине турлашыбыз керек, Бизге азыр өтө эле уник, кандай десем, некрасивый көрүнүп турат да. Ошон үчүн бул жака биз комментарий жазып алайлы. Так, комментариябыз биздики nav. Бул жагы nav навигациябыз. Эми биз биз эми мына линкке иштейли. Ссылкалары кичине неме болуш керек. Ссылкага иштесек, эми биз мынага иштейбиз, nav link. Точка nav link чалабыз дагы. Эми бул жерине биз text legend жок, text legend биз ортого болуп калат. Биз text legend иштетпей display иштетели кичине. Неме аралыкты div display inline block кылабыздан анын алдына pageant размери 8 пиксель бул жагы. Ал эми бул жагы болсо 12 пиксель болуш керек. Чоңураак болуп. Эми көрөбүз. Кичине чоңойду.
жанагыдан кичине чоңойтуп 20 пиксель берип алдык. Ана ал эми мына аралыгы inline блок менен кичине немесин ажыратып алдык. Эми светин дагы берип алайлы. Светин. Так, color. Свети жанагындай эле кара эле светке боеп коелу. 1-2-1-2. Эми иштетип көрөбүз. Свети кара. Эми биз ушуну ортого жылдырышыбыз керек. Кичине ортодо турса жакшы болмок эле. Анын үчүн дагы эми ортого биз мына навигацияда ушунун ичине турат ссылкалар. Анын үчүн биз кайрадан жаңы неме ачабыз. Точка. Nav. Эми биз буга text elation ортого жылдырыш үчүн text elation и center. Эми иштетип көрөбүз. Мына сиздерге жакшы эле көрүнүп атабы? Же кичине монер кылайынбы? Да, эми жакшы эле көрүнүп атат. Так. Ортодо чото дагы кайсыл text decoration калып кетиптир да бизде могул жерде. Text decoration'дан жазыш керек эле. Color'дан кийин text decoration көрөлү эми. Да, алдындагы цызыкчаларыбызды алып койдук. Эми биз дагы бир код жазышыбыз керек. Мынау турган эгерде мен могу мышканы тийгизсем, ал жерде бир артына бир фон пайда болуш керек. Мындай мышканы тийгизгенде же ушундай бир иштеткенде артына бир фон болуш керек. Ага дагы биз код жазабыз. Биз мына navlink мынаны өзүнө эле алып туруп, navlink ушул менен копиять этебиз дагы. Алдына точка navlink и бул жерде кош точка hover ачып туруп, бул жерден background color иштейбиз. Background color свет беребиз. Эми көрөбүз. Эми артындагы бул жерге калган светиңиздерди берсеңиздер болот. Эми иштетип көрөбүз. Так. Бизде navlink чотом иштебей атат го. Так. Бизде могул жерде 2 точка болуп калыптыр. Ошо иштебей жатыптыр. Мына мышканы көрүп жатасыздар. Мышканы тийгизсем, артындагы фон пайда болуп атат. Мынеке. И бул жакка дагы жүрүп атат. Эми болсо достор, биз бул жагына сүрөт түшүрүшүбүз керек могул жерге. Бул жерде сүрөт болуш керек. Анын үчүн биз өзүбүздүн папкабызга кирип алабыз. Бул жакка simple page. Эми бул жерге дагы папка ачабыз. img деп. img деп папка ачып, ушу папканын ичине менде готовый сүрөттөр бар. Мен сиздерге неме кылып коем, жиберип коем. Же болбосо ушул видеонун алдында ссылка турат. Ошону бассаңар, ушул эки сүрөттүн ссылкасын коюп коем. Так. Биринчи сүрөтүбүздү кое алабыз. Биз азыр интрону орнотушубуз керек. Ал үчүн кайра эле бул жака кирип, бул жерде ссылка бизде. Эми бул жерге img crs бул жерде img intro elt'га эчтеме жазбайбыз, просто пустой эле калтырып коебуз дагы. JavaScript'ту ушул сүрөтүбүздү койдук. Эми текшерип көрөбүз. Мына уже сүрөтүбүз чыкты автомат түрдө. Эми биз сүрөттүн алдына иштешибиз керек. Эми биз азыр могул общий, могул жакта фон турат го. Биз азыр общий belly турат да, ушул биз body'ге дагы background мынеке, могул body'ге дагы азыр сүрөт бере алабыз. Так, body'ге дагы background биз азыр сүрөттүн экинчи сүрөттү дагы бул жакка орнотуп алайлы. Эми background URL
background URL. Так, background URL эми өзүбүздүн беркиндей эме түшүрөбүз. Так, background URL эми точка img и mol биринчи сүрөтүбүз эми көрөбүз. Буну орнотуп алдык эми. Общий мол жерде азыр мына уже артын көрүп турасыздар, уже артындагы сүрөт мындай сүрөткө айланды. Мына сиздерге мынакей көрүп жатсаңыздар керек. Ушундай фондо арты ушундай фонго айланды общий. Бул жерлер дагы ушундай фонго айланып кетти, бирок биз могул жерде белый фонго өзгөртөбүз. Бул жерде биз page, бул азыр page'дин кызматын аткарып турат. Азыр биз бул жагын түзө берели, анан бул белый фонго дагы өзгөртөбүз. Так, эми бизге азыр биз эми жаңы контент түзүп алайлы. Бул жака жаңы div менен жаңы div ачабыз. Div класс беребиз кайра эле. Класс менен бул жерге контент деп жазабыз. Контент берип алдык эми. Bunun алдына h3 менен бул жерге класс берип алайлы. Класс content title. Биз title жасаса, немесин? Content title. Бул жерге мен мисалы эмне жөнүндө? Автор жөнүндө дейли. Автор жөнүндө h3 жазылды. Эми иштетип көрөбүз. Так. Мына автор жөнүндө деп чыкты, бирок биз merge менен кичине бул жака оң жака кичине жылдырышыбыз керек. Азыр могул рамкадан дагы чыгып кетти. Ага азыр биз стиль менен иштейбиз. Автор жөнүндө. Андан кийин дагы бизге дагы бир div керек. Дагы бир жаңы div ачабыз. Жаңы div'ке биз просто content text. Биз бул жагы текст болуш керек. Класс content text. Div кичине ылдырачтырып алабыз. Div түштү. Эми биз бул жагына параграф менен иштейбиз. Параграф менен lorem ipsum'дан готовили текст алып алайлы. Кайсы мына жерде эле мына текст кичине көрүп алайлы. Мына жерче Richard деген чейин. Так. Жазып алдык, эми иштетебиз. Автор жөнүндө текстибиз бул жага түштү. Эми биз бул жерде ссылка дагы болуш керек. Себеби бул кичине эле маалымат да. Жаңы ссылканы басса толук маалымат чыгыш керек. Ал үчүн биз ссылканы берип алабыз. Мынага окшош эле href менен берип алабыз. Мына өз негизи ссылка href менен жазылат. Так, параграфтын алдына href просто решетка коюп тура берейин. Азыр эчтеме жок бизде. И бул жагына биз баарын оку. Же болбосо толук оку дейинчи. Толук оку. Ушуну басса толук окуйт да. Толук оку деп чыгардык. Эми көрөбүз. Мына ссылкабыз чыкты. Толук оку деп. Бирок алдындагы моундай белги турат, алдына чызылып турат. Ошол чызыктарды азыр жоготушубуз керек. Толук оку. Буга дагы азыр класс берип алабыз. Классты мына a-ден келе класс деп жазабыз. Класс бул жагын биз read more, англисчеси. Read more деп жазып алдык. Эми биз ушул класстарды, мына ар бир класска классты CSS'ибизге иштетишибиз керек. Контентте бизде мына nav, биз дагы комментария жазып алайлы.
комментарий жазабыз. Content сейчас контент точка контент и эми иштетип баштайбыз. Так, контент pagent 20 пиксель 20 пиксель болот. Контенттин өзү. Ал эми андан кийинки content title автор жөнүндө дегенге азыр эме алышыбыз керек. Силерге жакшылуу көрүнүп атат деген ойдомун. Точка content title. Бул жерге биз биринчи margin менен кичине мындайраак чылдырышыбыз керек. Margin менен 0 бере алабыз. Эми көрөлүчү. Мына, уже бул автомат түрдө кичине өзүнүн могул рамкасынан оңго жылды. Эми font size могул мына автор жөнүндө деген чоңойтушубуз керек да. Ошого font size 24 пиксель 24 пиксель. Эми цветин color цвети болсо мен мына ушундай бир эмеге келтирейин. Так, цветин C24/9 бул башкача бир цвет берет. Эми иштетип көрөлү. Так, көрөбүз. Автор жөнүндө уже цветин өзгөрттүк, размерин да чоңойттук. Мына жерде ушундан сразу өзгөртүп коелучу. Могул артындагы дагы общий бир фондо турат да булар. Азыр биз мына контент могул уже белый фонго туруш керек. Биз ал үчүн page, биздики азыр могул жерде page бар да. Мына page баарына баш ийет. Мына ал жерде div турат го. Ошол div неке? Мына эң акыркы div. Ошолго биз page'ке биз азыр page'ди карайбыз. Мына page. Бул жерге биз background color беребиз. Цвет беребиз да баарына. Background color, белый цвет. FF и колдонуп көрөбүз эми. Мына, бул уже белый фон. Калганы болсо, мына жанагы биз базиге сүрөт койдук го. Ошол сүрөттө. Бул жактар уже белый. Толук окуу азуучуларга дагы карайбыз. Эми биз жана келген жерибизден content title'га келдик. Content title'га цвет берип алдык. Эми биз бул жерде биз content title, эми content текстке пока что бербесек деле болот. Эми ссылканын өзүнө бере алайлычы. Ссылканын өзүнө content more. И жана ссылка бул. Ссылкага биз color, байлы цвети, color 1D жанагындай цвет кана эле GTA B эле, чөсөм BA. Чөсөм EE жазып туруп. Эми text decoration алдындагы эмени алышыбыз керек, алдына чызыкты. Text decoration non эми иштеп көрөлүчү. Мына ссылка иштеш башкача бир фонго иштенеке. Цвети башка. Ушундай болду. Бирок азыр мен мынага окшотуп, артындагы фонго окшотуп кичине бир беришим керек да. Мага тийгенде же хотя бы бир алдына бир чызык чыгыш керек. Ал үчүн мен кара эле могул red more'ду алып туруп, жанагы ссылканы биз артына фон коюп алдык го, ошого окшоп кадам берип алабыз. .name for 2
hover ачып туруп, бул жана биз text decoration underline беребиз. Text decoration underline. Text decoration underline. Underline. Емиштетип көрөбүз. Неке. Бул жерге мышкабызды тээр менен бул алдындагы чызыкча пайда болду автомат түрдө, көрүп алдык автор жөнүндө. Ушундай. Эми алдына дагы ушундай бир фондорду түзөбүз азыр.